Элдик медиа порталынын журналисттери даярдаган күндүн маанилүү делген жаңылыктары назарыңыздарда. Студияда мен Наргиза Байөмүрова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү эфирдин кыскача бөлүгү. Атамбаев элди экиге бөлүп, чагымчылдык кылып жатабы? Элдик талкуу программасында саясатчылар менен азыркы мамлекеттик абалга саясий сереп. Адаттагыдай эле тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү эмес деп, ага ким анда укук берген? Ал ким өзү ушинтип асан ак Үсен болсо чимкирик деп ушинтип сүйлөгөнгө ким акы берди ал кишиге? Экс-депутат Камчыбек Ташиев бүгүн өткөргөн маалымат жыйында дагы эмнелерди айтып элди таң калтырды. Биз Өмүрбек Бабанов менен эки ажырымга түшкөн эмеспиз, партияны түзгөнбүз, ошо партиябыз ошо бойдон турат. Эки тамга эч нерсе болбойт деген билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын отставкасын кимдер талап кылууда? Кудайбердиеванын кызмат абалын четтетүү чарасы каралбай жатканы коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. 2019 жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы боюнча өкмөттүн аппаратына республиканын бардык региондорунан жарандардын 1147 жазуу жүзүндө жана 321 ОЗЭК кайрылуусу келип түшкөн. Кайрылуу ээлеринин негизги контингентин карылар, пенсия курагындагы жана башка социалдык корголбогон жарандардын категориясы түзөт. Авторлар тарабынан козголгон темалар өтө кеңири. Каттарда камтылбаган дээрлик бир дагы жашоо чөйрөсү жок. Жарандардын айрым кайрылуулары боюнча Кыргыз Республикасынын министрликтеринде жана ведомстволорунда кайрылуу ээлери көтөрүлгөн маселелерди талдоо жана келтирилген фактыларды текшерүү үчүн жумушчу топтор түзүлдү. Жалал Абад облусунун Нокен районунда жеке ишкердин 7 жаштагы баласынын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү үрөй учурган окуя болуп калды. Кылмышка шектүү окуучуну үйүнөн алдап алып чыгып, муунтуп өлтүргөндөн кийин денесин айылдагы эгин талаага көмүп койгон. Шектүү учурда Оштогу тергөө изоляторунда кармалууда. Маалым болгондой, окуя үстүбүздөгү жылдын 7 апрель күнү Нокен районуна караштуу Масы айылында болгон. Өлүм менен аяктаган окуянын артында кылмышка шектүү 22 жаштагы жигит менен маркум окуучунун атасынын ортосунда акчага байланышкан маселе орун алган айтылууда. Белгилүү болгондой, чынында эле ага уюлдук телефон аркылуу байланышып, $120 000 акча талап кылышкан. Милициядан алынган маалыматка караганда, шектүү баланы өлтүргөндөн кийин денесин Масы айылындагы талаага алып барып көмгөн. Учурда бул окуя боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Жакында эле интернет желеде Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиевдин кайрадан кыналыша түшкөн сүрөттөрү жарыяланды. Муну көргөн коомчулук эки саясатчы биригип шайлоого аттанганы турат го деген жоромолдорду келтире баштаган. Ошол эле учурда Бабанов менен Ташиев биригип мамлекетке каршы барат деген сөздөрдү Ташиев өзү төгүндөдү. Мындай кептер жөн гана ушак болуп тарап жаткандыгын, биз биригип мамлекетке зыян келтирели деген оюбуз дагы жок дейт Ташиев. Саясатты ачык жүргүзүп келебиз деген коомдук ишмер мыйзамга каршы келген ишке барбаарын айтты. Ошондой эле алдыдагы шайлоодо Бабанов менен биригерин дагы ачыктаган жок. Биз Өмүрбек Бабанов менен эки ажырымга түшкөн эмеспиз, партияны түзгөнбүз, ошо партиябыз ошо бойдон турат. Эми биз бүгүнкү күнгө чейин турат. Эгерде биздин саясий кызыкчылыгыбыз болсо, саясий бир эркибиз болсо, кайрадан эле ошол партия менен кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ал болобу, болбойбу азырынча белгисиз. Бүгүн Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы азыркы саясий кырдаал боюнча пикирин билдирип, бүгүнкү бийликке оппозиция болбостугун белгиледи. Учурдагы президент Жээнбековду шайлаганыма эч өкүнбөйм дейт. Сөздү ылгап сүйлөө маданиятын Атамбаев Роза Исаковнадан үйрөнсүн деген пикирин бүгүн саясий серепчи Алмазбек Акматалиев Элдик медиа порталынын Элдик талкуу программасында айтты. Ал эми экинчи конок элекүлөө Карамат Орозованын азыркы саясатка берген баасы кандай? Кийинки материалда.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин ыплас сөздөрү Кыргызстандын маданиятын артка тартып жатат. Мындай пикирди бүгүн профессор, саясий сүрөтчү Алмазбек Акматалиев бүгүнкү Элдик медиа порталынын Элдик талкуу программасына маек куруп жатып билдирди. Өзү жетектеп, өзү алып келген президентти сатып кеттиң, мынтип салдың, анан чимкириксиңер, анан кийин кузгунсуңар деген сөздөрдү менин жеке пикиримде бул президент, экс-президент айтчу сөз эмес бул. Муну көчөдөгү киши айтпайт. Ошон үчүн эми эл дагы көрүп атат да, эгер өзүң башкарган убактыңда бир кынтыксыз болсо, анда каалаганыңды сүйлөй бер. Мен мисалы саясаттануучу катардагы жөнөкөй атуулдарга туура кылат. Себеби таза болгон айтууга укугу бар дейт элем. Бирок азыр жанагында иш болуп атканда мында кичине менин жеке пикиримде антип жеке оскорблениеге өтпөш керек. Ал өз сөзүндө экс-президент деген институт маданият болуш керек. Атамбаев андай институтту маданиятты түзө албай жатат. Анын айынан кыргыздын маданияты артка тартылууда деди. Ошондой эле ал каалагандай чеги жок сүйлөп, айрым учурда эл өкүлдөрүнүн аброюна шек келтирип сүйлөгөнүн токтотуп, сүйлөө этикасын эжеси Роза Отунбаевадан үйрөнсүн деп кошумчалады. Адаттагыдай эле тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү эмес деп, ага ким андай укук берген? Ал ким өзү ушинтип асан ак үсөн болсо чимкирик деп ушинтип сүйлөгөнгө ким акы берди ал кишиге? Уят да ушунун баары. Президент, экс-президент деген бул мындай бир институт, бул маданият. Биз ошондой маданиятты түзө албай атабыз. Именно Алмаз Шаршеновдун арты менен ушуну түзө албай атабыз. А киши азыр мына Роза Сакыновнадан үйрөнсүн. Улуу эжесинен үйрөнсүн. А киши кал сөзүн айтып атат. Сооронбай Шариповичке дагы жакшы иштебей атасың деп айтты. Бирок башка маданиятты түзүп атпайбы? Анан ойгонгон сайын эле кайра эле баягы сөзүн айтып эле чимкирип анан кускун, анан акмаксың, мынтип атасың. Анан кийин арак ичтим эле, анан саунага бардым эле деп атат. Ошо кантип сөз болсун? Биз кыргыздарбыз да. Биз баягы бандитский түрмөдөгү жаргондорду колдонбош керек да киши. Ал эми эл өкүлү Карамат Урозова башынан эле оппозиция тарапта экенин ачыктап, Атамбаевтай бийик абройлуу адам андай ыплас сөздөрдү колдонуусун мен да колдобойм. Бирок ал өтө эмоционалдуу адам катары жине келген учурда ачууга алдырып жиберерин айтып, эл өкүлдөрү кой жана чимкириктер сыяктуу сөздөр менен көп эле сындалып келишерин белгиледи. Бирок чындыгында келгенде өтө абройлуу бийик турган адамдардын андай сөздөрдү колдонгону абдан туура эмес. Но бирок кээде эми адам миң ачуулуу болгон кезде дагы аны биз Алмаз өзүнө деле айттык, ачуубуз келген кезде дагы ошондой сөздөрдөн алыс болуш керек. А бирок кээде отуруп эми ар бир адамдын мүнөзү ар түрдүү болот экен. Кээ бириники мындай орусча айтканда резкий болот экен, кээ бириники оор басыктуу болот экен. Анан кийин кээ бир адамдар ошону тууру ошондой кабыл алат экен, кээ бир адамдар саясатта көп жүргөн адамдар жөн эле мындай өткөрүп коюшат экен дегендей сөз да. Эми бул деген сөз эми биз өткөндө мен палатада бир сүйлөгөндө айттым. Биздин адресибизге бир эле чимкирек эмес, андан башка кой деген, мал деген, андан башка толгон толтура аттарды айтышат да. Кээде туруп, албетте алардын бардыгы эле бүт бардыгы эле ушул парламентте отурган депутаттардын баарына тиешелүү эмес. Себеби дегенде кээ бир тиешелүү адамдар өзүнө кабыл алышат, кээ бир тиешеси жокуну өзүнө кабыл алышпайт. Атамбаевдин мамлекетти башкарып турган учурда кылган бүдөмүк иштери көрүнүп эле калганын белгилеп, анын жаңы ТЭЦ курулду деген сөзү чындыкка дал келбей тургандыгын Алмазбек Акматалиев айтты. Мен мисалы Алмаз Шаршеновду түшүнүп атам, мен башка айтчу сөз жок да. Эми ал жерде мисалы жаңы ТЭЦ салдык дейт. Жаңы ТЭЦ салынган жок. Мунун баары, мен эми экономист эмесмин, мен баягы мындай бир криминалистика менен заниматься эткен разведчик эмесмин дегенде, бирок көрүнүп эле турбайбы? Жаңы ТЭЦ деген жаңы жерде болот. Төтүгү сокулук жакка жаңы ТЭЦти салып, анан мына эски ТЭЦ, анан жаңы ТЭЦ десе анда түшүнүктүү болмок. Эски жаңы ТЭЦ турат. Модернизация деген, сиз мисалы 3 комнат үйүңүздү капремонт жасап атсаңыз, ал жаңы квартира эмес да. Сен эскисин эле жаңылап атасың да. А булардын сөзү боюнча именно Алмаз Шаршеновдун бул жерден карандай эле калп, мунуку Сапар Исаковдуку да калп бул. Ошол тегеректе айтып аткандардын баары калп. Ал жаңы ТЭЦ эмес. Эскини бузуп эле, анан мындай да трубалар үйлөргө кетиш керек да. Анда жаңы ТЭЦ болсо анда жаңы жерге салып туруп трубаларды жиберди. Анда ошондо ценасы чыкмак да. Анан жанагы химический цех ишке кирбей калып, ошол жерден авария болду деп атат. Мен баягы технар эмесмин. Бирок
ошол химиялык цех ошол 386 миллион доллардын ичинде жатпайбы? Эгер ал салына элек болсо, значит жаңы ТЭЦ деп койчу тырмакчада. Жаңы ТЭЦти анда Атамбаев анан кечирип койгула кайсы бети менен келип лентасын кезип анан ачып атат, кол чаптырып. Бүт эле нерсени ачып атат анда. Анан ушундай ачуу сөздөр чыгат анан. Билим берүү жана илим министрлигине карата соңку учурда айтылып жаткан сындан улам Кыргызстан аялдары коомдук бирикмесинин өкүлдөрү министр Гүлмира Кудайбердиеванын отставкасын талап кылышты. Аталган бирикменин төрагасы Замира Мамбетованын айтымында аларга жөнөкөй жарандар кайрылып, жазуудагы каталарга чара көрүүнү өтүнүшкөн. Элдин жетпеген көйгөйүн жеткирүү үчүн келип отурабыз, эл уялып бүттү, 2 тамга эч нерсе болбойт деген сөзү менен бүткүл билим берүү тармагына көө жапты дейт Замира Мамбетова. Каталардан тышкары басмаканалардан китеп чыгууда бюджетке миллиондогон зыян келтирилгенин жүйө келтиришип, президентке кайрылуу жасашты. Алар кайрылуусунда Гүлмира Кудайбердиева өзүнүн тармагын жетектей албаганы, ката жазуулар өзүнүн деңгээлин ачык көрсөтө алды дейт. Билим башында сабаты төмөн адам башкарып турса, өкмөт башчынын унчукпаганы аны коргоп жатканыбы деп айыпташууда. Бул боюнча президенттен Кудайбердиеваны кызматтан четтетүү чарасын кабыл алуусун суранышты. Урматтуу Сооронбай Шарипович, коомчулук сиздин коррупция менен күрөшүү демилгеңизди колдойт. Бирок сиздин коррупция менен күрөшүү программаңыздагы каршы иштеген былыктарды ачылып жатса дагы Кудайбердиеванын кызмат абалын четтетүү чарасы каралбай жатканы коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Андыктан сизден Билим, илим жана маданият министри Кудайбердиеванын министрликтен четтетүү чарасын көрүп берүүңүздү суранабыз. Ушул жылдын жай айларында коңшу Казакстан мамлекетинде президенттик шайлоо болот. Бул тууралуу Казакстандын учурдагы мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев маалымат каражаттарына билдирди. Ал бул чечимин мурдагы президент Нурсултан Назарбаев менен кеңешип кабыл алганын айтты. Эскерте кетсек, өткөн айда мурдагы казак президенти Нурсултан Назарбаев күтүүсүз жерден ишмердүүлүгүн токтотуп коопсуздук кеңешине барган. Ал эми азыр назарыңыздарды кезектеги аймактык кабарларга бурабыз. Таластык дыйкан фермерлер негизги кирешесин талаачылыктан жана мал багуудан табышат. Бирок азырынча этти экспорттоого мүмкүнчүлүк жок. Ал үчүн Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген лабораториянын сертификаты керек. Буюрса бул күндөрү Кара Буура районунда заманбап лаборатория үчүн жер бөлүнүп, каржы маселеси чечилип курулганы турат. Бул аракеттер ишке ашып калса, ак кар көк музда топоз баккан Алмаз Оразалиевке окшогон фермерлер үчүн кыйла мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Топоз баккан фермердин чарбасы менен кабарчыбыз таанышып келген. Алмаз Оразалиев Талас районунун Талдыбулак айылынын тургуну. Жаштайынан мал чарбачылыгы менен алектенет. Учурда Чоң Кошой өзөнүндө топоз багат. Топоз баккандар Таласта сейрек. Фермер Алмаз Оразалиев 2014 жылы 15 топозду мамалактар менен нарында сатып келген. Азыр топоздун саны 100гө жеткен. Кыйынчылык эми бул бал өзү жалаң тоодо, асказоонун арасында ак кар көк музда жүрөт. Өтө татаал, багыш. Анан төл убагында бир ай ушул убакка айдап келип ушул жерге төлдөтөбүз. Тоютту булар көп эметишпейт, жешпейт. Буларга туз болсо эле болду. Калган жалаң табигаттын өзүнүн жаратылыш берген бетегелүүчү асказоонун арасында оттоп жүрө беришет. Карманыздын айтымында жайдыргычтыр топоздун артынан жүрүп санын көбөйткөн. Бирок азырынча киреше таба элек. Анткени топоз эти дарылык касиети күчтүү, экологиялык таза болгону менен жергиликтүү элдин күнүмдүк азыгында колдонула бербейт. Ак кар көк музга жатып, асказоолордо чөптүн гүлүн жеген топоздун таза эти сырткы рынокто гана бааланат. Бирок сыртка сатууга азырынча кол кыска. Андыктан фермердин тилеги топоз этин сыртка чыгаруу акырында ишке ашырылса, баккан мээнетибиз акталмак дейт. Топоздун этинин дарылык касиети өтө эле көп. Булар деген тоодогу уй баласы жебей турган көп даамдуу, түшүмдүү чөптөрдүн баардыгын терип, кайберен сыяктуу терип жейт да. Ошондуна караганда булардын этинин даамы дагы, пайдасы да өтө жакшы да. Ошо эт жагын өткүзгөнгө эми азырынча эме болбой турат. Кыйынчылык болуп атат. Анан кийин буюрса эми 100 төп
сата турган болуп калсак, анан эки жакка чыкканга аракет кылып көрөбүз го. Бирсиге сүйлөшүүлөр болуп келип, кызыгуулар болуп келип эле кайра токтоп калган. Араб имаратынан келет деп, ошолор эметебиз деп келип текшерип келип эле токтоп туруп калышкан. Ошо менен аягы жыйынтыгы чыккан жок. Жергиликтүү малчылар этти аймактагы базарларга гана чыгарат. Сыртка сатсак деген тилектери ишке ашпай келет. Чет жерден кардарлар чыккан менен ага эл аралык талаптарга жооп берген атайын тастыктама берүүчү лаборатория жок. Ал арада Кара Буура районунда заманбап мал союучу жай курулганы турат. Учурда жер бөлүү каржылоо маселеси чечилип калгандыгын регионду өнүктүрүү бөлүмүнөн билдиришти. Кара Буура районунун Чолпонбай айылмагынан 8,14 гектар жер бөлүнүп берилген. Долбоору иштелип чыгып, бүгүнкү күндө ошо каржылоо маселеси чечилүү алдында турат. Буюрса ошол жерге биз мал союучу заманбап Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп берген, ошондой эле ХАСП стандарттын талаптарына жооп бергидей мал союучу жай курулуу алдында турат. Буюрса ошол мал союучу жайыбыз курулуп ишке бериле турган болсо, Талас облусундагы биздин фермерлер үчүн ошол эт азыктарын сыртка экспорттогонго жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген үмүттөбүз. Өкмөттүн Талас областындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча өрөөнүбүздө 500 миңге жакын майда жандыктар, 70 миңге жакын бодамал, ошондой эле 30 миңдей жылкы багылат. Бурмагүл Чабдарова, Нурадил Акышев, Талас облусу. Ушуну менен бүгүнкү 9 апрелге алынган күндүн маанилүү деген жаңылыктары жыйынтыкталды. Биздин бардык кабарларды YouTube каналдан, Facebook баракчабыздан көрүп, ошондой эле өздүк элдик медиа сайтыбызга дагы Instagramга катталып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.